Калктуу тейлөө борборунун ачылыш аземине келген меймандар алгач эле куттуктоо сөздөрүн айтып, салтанаттуу түрдө кызыл тасма кесилди. Жергиликтүү тургундар керектүү документти алуу үчүн бир топ жерге кайрылып, убара болуп келген болсо, эми имараттан чыкпай эле мамлекеттик кызматтарды алуу үчүн бул мекемеге кайрыла алышат. Мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөнүнө элеттиктер кубанып турушат. Мурда роуду жакты болчу паспорт. Ары бери чуркап көп жүрчүбүз. Азыр жакшы болду, бир жерге ачып коюп, нотариуста бир жерде экен, бул баар тең маалыматтар бияктан алат экенбиз. Паспортта бияктан тезирээк бүтүрүп берет экен, ошол. Анан бул неберелерге загран паспорт алайын деп келгем, ошол. Бул аябай жакшы болду. Биздин өзгөчө Кемин району боюнчачы. Негизи бул паспорт столдо тиякта бар болчу, бирок ал жер кичирээк болчу, шарты анчалык бес болчу. Биякта баары түзүлгөн. Аябай сонун болду, аябай сүйүнүп атабыз биз дагы. Жаңы имарат заманбап жабдуулар, ыңгайлуу жумушчу орундары, электрондук кезек жана видео көзөмөл камералары менен жабдылган. Заманбап технологияларды колдонуу кызматтын сапатын жакшыртууга өбүлгө түзөт. Ошондой эле коррупциялык иштерге бөгөт болот. Калкка тейлөө кызматы бүгүнкү күндө элибизге паспорттарды өз убагында берип атабыз, паспорт бере алабыз. Туулгандыгы тууралуу күбөлүктөрдү берип атабыз, нике күбөлүктөрдү ушундай сыяктуу кызматтарды көрсөтүп атабыз азыркы күндө. Биякта иштеген кызматкерлер биринчи биякта паспортный бөлүм бар болчу мурда. Ошол кызматкерлерден бияка келип иштеп берип атышат бүгүнкү күндө алар. Жана Инфоком мамлекеттик ишканасы тарабынан дагы кошумча операторлор кирген, алар дагы өз кызматын паспорттагы эжекелери сыяктуу эле өзүлөрүнүн кызматын алар менен чогум алып барып атышат да. Бул эң биринчиден жарандардын убактысынан эле эмес, ыңгайлуулугунан эле эмес, буга чейин болуп келген жанагындай бир таанышчылык, билишчилик, бир бюрократиялык тоскоолдуктарды, коррупциялык көрүнүштөрдү жоюуга алып келип жатат. Бул абдан жакшы, жагымдуу көрүнүш. Андан сырткары негизи эле республикабызда министрлер кабинети тарабынан ушу башка дагы мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча бир жакшы иштер жүрүп жатат. Кызмат алууда жарандар атайын Өрлөбан тиркемеси аркылуу кезекке туруп, кызмат алуу убактысын өзүнүн ыңгайлуулугуна пландаштырып келүү мүмкүнчүлүгүнө ээ. Алдыда мамлекеттик кызматтарды алууну да санариптештирип, үйдө отуруп эле документтерди бүтүрүү мүмкүнчүлүгүн түзүү каралууда. Керектүү справкаларды ушу калктуу тейлөө борборунан алсак, түндүк программасынан, порталдан биз 148 ошол эле справка, андан көбүрөөк, 2 эсе көбүрөөк справкаларды болду. Ошон үчүн биз дагы ушу силер аркылуу через СМИ аркылуу дагы элдерибизге, жарандарыбызга жеткиргенге аракет кылып атабыз. Ушу бир жолу келип, ушу калктуу тейлөө борборунан жана электрондук кол тамганы алып, госпортал түндүктү жүктөп алып, анан ошол аркылуу эле үйдөн чыкпай эле керектүү документтерди ала берсек болот. Анан ушу пользуясь случаем Кемин районунун элдерин баарын куттуктап кетем ушундай жаңы имараты менен. Ушуну менен Чүй облусунда калктуу тейлөө борборунун 5-си ишке берилди. Алдыда дагы тейлөө борборлорун ачуу мерчемделүүдө. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.